Кудайдын чакырыгы 1 август. Ыйык жазуунун баардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган жана үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Ал аркылуу Кудайдын адамы жеткилең жана баардык жакшы ишке даяр болот. Кудай Библия аркылуу сүйлөйт. Кудайдын үнү Библиянын үнү. Ыйык жазуу аркылуу Кудай биз менен сүйлөшөт. Ыйык рух бизге жазууну түшүнүүгө жардам берет. Кудай сиз менен сүйлөшүп жатабы? Сиздин Библияңыз сиз менен сүйлөшүп жатабы? Кудайдын эмне дегенин билгиңиз келсе, жазууну окуңуз. Ишеним угуудан, угуу Кудайдын сөзүнөн. Сөз аркылуу сиз ишенимди өсө аласыз. Бирок ал гана эмес, сөз аркылуу Кудай сизге буйрук да берет. Аны аткарганга да даяр болушуңуз керек. Биз Кудайдын үнүн укпашыбыз үчүн, жазууну тыңшабашыбыз үчүн шайтан аябай аракет кылат. Жыйында насаат угуп жатканда да мүмкүн болушунча тоскоол кылат. Насаат аркылуу себилип жаткан сөздөрдү уурдайт. Кээде Кудай унчукпай коет. Адам сөзгө маани бербей, тил албастык кылып, сөздүн баркын кетирсе, жашоосунда күнөөгө жол берсе, Кудай менен байланыш үзүлөт. Кудай эмне дегенин угалычы. Сен ушундай кылдың, бирок мен унчуккан жокмун. Өзүң кандай болсоң, мени да ошондой ойлодуң. Айыбыңды ачып, күнөөңдү өз көзүңө көрсөтөм. Кудайдын үнүн угуп жатасызбы? Алыстаган сайын үн азая берет. Ишая китебинде жазылган: мыйзамсыздыгыңар силерди Кудайыңардан бөлүп салды. Кудай унчукпай калса, анда анын себептери бар. Бир нерсе бизди Кудайдын сөзүнөн, анын өзүнөн алаксытып жатат. Дайыма Кудайдын үнүн угуп тура алсак экен.